бир Кыргызстандын атуулу өзүнүн милдетин билип шайлоого сөзсүз катышыш керек. Анткени шайлоо бул биздин келечегибиздин ачкычы болуп эсептелет. Эгер биз шайлап буга кайдыгер карабай дайыма жоопкерчилик менен мамиле кылсак, биз өзүбүздүн келечегибизге таасир тийгизе алабыз. Эмне үчүн биз шайлоого катышпашыбыз керек? Биздин колубузда келечек. Эмнеге башкалар голосторду сатып алышат? Эмне үчүн алар бирсе өзүнүн болгон партиясындагы болгон өзүнүн реформалар жүргүзүп жатышат? Биз ага каршы болушубуз керек. Алардын өзүнүн эски саясатын жүргүзүп жүрүшөт. Биз мындайча айтканда биз прогресс жок болуп биз жүрө беребиз да. Эмнеге антишибиз керек? Биз деген өзүбүздүн милдетибизди билип, өзүбүздүн келечегибиз үчүн күрөшүшүбүз керек. Бул шайлоого Чоң Казак партиясынын представители катары катышып жатам. Шайлоо таң атканда саат 8-ден башталды. Шайлоо убагында эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Бирок сырт жакта машина менен киши ташкандар болуп жатат. Siz ошол буякта байкоочу катарында турасыз да, ошол участокто кандайдыр бир чүмүшүктөр, кемчиликтер, мыйзам бузуулар болдубу? Шайлоонун ичинде шайлоо мүчөлөр жактан эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Болгону урнабыз бир убакыт иштебей калып, кайра жасалып келди. Дагы болгон жок. Экинчи жолу саат 5-те экинчи урнаны кайрадан опечатать этип, коюп атат. Ошол.